Демек шайлоодо мен эң негизгиси бул жерде бул партияга, тиги партияга тартпай шайлоону таза өткөрүшүбүз керек. Мен мэр катары биякта максатым ошол. Ошол үйрөнүп калган адатыбыз катары бүгүнкү күндө дагы Кыргызстандын кайсы район шаарында, кайсы тармагында, кайсы кызматында, кайсы жигиттер, кайсы кыздар иштеп атат. Ошолор кандай ийгиликтерди жаратып, элим журтум деп аракеттенип атат деп көз салып жүргөн адамдардын бирибиз. Сиз балыкчыга мэр болуп келгениңизде көлдүк туугандар менен сүйлөшкөндө ошолордун айткан сөздөрү бүгүнкү күнгө чейин эсимде. Себеби көлдөн биздин туугандарыбыз бар, досторубуз бар, куда сүйөктөрүбүз, тааныш билиштерибиз бар. Ошолор элдин журттун атынан биздин мынау балабыз бар, мынау кызыбыз бар деп ошолорду айткандарда сиз жөнүндө абдан жылуу сөздөрдү укканбыз. Мына туз насып экен бүгүн биздин мэрибиз шаарга борборубузга мэр болуп кеткенден кийин ордуна келип отурасыз. Мына ушул имарат Султан Ибраимович салдырган. Мурунку эреже боюнча Бишкекте иштеген өсө турган кадрларды Ошко алып келип иштеттиртип, ушул жерден элди сынаттыртып, тарбия берип, мынандай жакшы адам экен, мынага көңүл бур, муну кара деп туруп даяр болгондон кийин аны республикага жетекчилик кызматка алып кетип жүргөн. Мына бүгүнкү күндө Ош шаары ошондой кадрлардын поставщиги болуп, Талайбек Насырбекович өзүнөн мурун салтанатты маданият министрине зам кылып жиберип, сен барып карап турчу кандай экен, кийин мен барайын дегенби. Мына ошол кадрларды Оштон Бишкекке жөнөтчү болду. А сиз бүгүн Султан Ибраимович, Исхак Разакович, Темирбек Кудайбергенович, Арстанбек Дүйшеевич, Абсамат Масалиевич, Балтагул Төрөгелдиевич, Төрөбай Кулат сыяктуу улуу кыргыздын адамдарынын баскан жолдорун басып, иштеген жерлерине кетип отуруп келип иштеп, мен ушул эл менен бирге ушулардын ооруна, жеңилине күйүп бышып, ушулардын жакшы жашашына өбөлгө түзөйүн, жардам көрсөтөйүн деген асыл максат менен келишиңизди Оштун эли, мына отурган шаардын жетекчилери, аппарат кызматчылары бардыгы тең мындай кубандыгы менен колдоп атат. Урматтуу жыйындын катышуучулары, ушул жолугушуу аягына чыкты, саламатта болуңуздар. Баштап турган иштерин манткан, көп иштерди баштап турган, мисалы үчүн ануулантыш керек болуп турат. Сен кандай тилек кылсаң, кандай ниет кылсаң, кабыл болсун. Жакшылыктардын үстүнө жүргөн. Мен да кошумчалап коеюн. Мына ушул кабинетте көп кишилер отуруп кеткен. Ар кандай деңгээлдеги. Ошолордун эң мыктыларынын
жакшыларынын жолун жолдоп улантып, ушул жерде Султан Ибраевичтин, Темирбек Кудайбергеновичтин отурган кабинеттери болду. Ошолордун арбактары колдоп жүрсүн. Ушул жердин тегерегинизде Талабек Насырбековичти колдоп айтканындай болуп жүргөн аппарат эң мыкты. Оштун эли журту жана айттым, кадрларды даярдоого өз садымын кошуп жүргөн деп. Ушу ак жолтой болуңуз элге журтка. Эл сизге ак жолтой болсун. Ошо улуу адамдардын жолун жолдогон Кыргыздын мыкты жигиттеринин алдыңкы чегинде, кайсы жерде болсоңор дагы барган жериңерде сөзүңөр өтүмдүү, жүзүңөр жарык, ийгиликтин, жеңиштин, ынтымактыктын, биримдиктин үстүндө болуп жүргүлө болот. Ошко мен буга чейин келип жүргөм. Ошол Ошто бир нече жол болгон. Оштун проблема бардык жерде бизде бирдей эле проблемаларыбыз бар. Ушул суу маселеси, жолдор маселеси, жашылдандыруу маселеси, коопсуздук. Ушундай бир өгөйлүү чоң мындай бир социалдык маселелер бар. Мунун баарын мен ойлойм биз чечебиз. Өзүбүздүн билимибиз да жетет муну чечкенге. Өзүбүздүн мындай команда менен алып кеткенге мен толук ишенем. Ушул мэриянын муниципалдык кызматкерлери дагы мунун баарын буга чейин чечип келишкен. И жардам берет го деп. Уруксат берсеңер, ушуга чейин башталган долбоорлор улантылабы? Биринчиси, анан экинчиси жаңы жетекчи келгенде эле кызматкерлерди алмаштыруу, орун алмаштыруу болот го. Ошондойго кандай мындай карайсыз? Эми албетте кадровый перестановкалар болчу нерсе. Мен ойлойм, Талабек Насырбекович дагы ушул борбор жакка кетип атып, өзүнүн кадрларын балким ошол жактан көргүсү келер. Ал дагы ошо өзүнүн командасы менен коюп калган, иштеп калган адамдар болсо. Мен дагы албетте өзүм ушундай бирибиздин тилибизди табышып иштеп кеткенге, иштеп кете алсак, биз албетте иштейбиз. Өзгөчө Акбурага токтолуп кетиңизчи. Акбура шараттар үчүн 250 миллиондой көп суммалуу долбоорлор бар да. Ошого менен тааныштыңызбы? Кандай аракеттер жүрөт, мисалы Шарк Азиясынан? Мен азыр мунун баарындай толук тааныша элекмин, бирок билем ушундай проекттер бар экенин. Бул проекттерди албетте улантыш керек. Ушул жакшы жагынан улантыш керек муну. Ушул проекттер токтобош керек. Анткени бул эл күтүп аткан проекттер, элге муктаж болуп аткан проекттер да. Анан мунун баары эч бир токтобостон, эч бир тоскоолдук болбостон улантыш керек. Элдин кызыкчылыгы үчүн болгон проекттер бардыгы. Албетте ошо. Анан дагы мисалы Ош шаарынын мэрлигине башка да бир катар талапкерлер мындай айтылып жүргөн болчу. Анан мындай сиздин келип калышыңыз коомчулукта капыстан гана мындай маалымат болуп чыгып калды да, сизге конкреттүү ким сунуш кылды, анан кийин эмне үчүн мындай сиздин немеңизге токтолду да, эмне үчүн сиз мэр болуп келдиңиз, мындай убактылуу болсо да. Эми бул сунушту ага биздин Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургузоевич сунуштады. Мен бул сунушту отказ бере алган жокмун. Анткени бул жерде Ош шаарыбыз бул экинчи борборубуз деп коет. Бул жерде дагы абдан чоң жоопкерчилик бар. Бул жерде дагы абдан мамлекетте негизги шаарлардын бири. Менин келип калганымда эми балким бул деле туура нерседир. Ушул буга чейин ар кайсы маалыматтар, ар кайсы адамдарды аттары айтылып жүрсө, бул шарт чечилип, айтылып чечилип келгени дагы мен ойлойм бул туура депчи. Анан дагы бир суроо. Сиз убактылуу азыр турасыз, бирок бүгүн сессия болот, балким сизди бекитет мэр кылып. Анан конкреттүү кандай пландарыңыз бар? Бир 2-3 тармак боюнча мисал бере аласызбы? Эми
конкреттүү пландар бул эмне? Бул мен жана айтып кеткендей ушул элдин жашоосун жеңилдетүү, ыңгайлуу жашоого алып келиш керек. Элге мына азыр цифровизация убагы канча деген ушундай бир жеңилдетүү жолдору менен, ушул санариптештирүү жолу менен элдин жашоосун жеңилдетишибиз керек биз биринчиден. Экинчиден ушул жанагы социалдык проблемалар. Бул проблемаларды биз ушул суу маселеси, ошол эле коопсуздук маселеси болот. Ошол эле жарыктандыруу, жолдорду оңдоо, элге мындай бир ыңгайлуу шаар болуш керек да, ош шаары. Шаар ыңгайлуу болуп, элге ыңгайлуу условиялар түзүлүп берилсе, мен ойлойм, андан ары шаар өзүн өзү эле көтөрүп, баягы бизнесмендер өздөрү ушул шаарга инвестиция кылганга өздөрү даяр болуп кетет. Анан эң негизгиси ушул жанагы биз бюрократия деп коет, ошону жоюшубуз керек, жоготушубуз керек. Баягы муниципалдык ишканаларга кайрылганда ушу элдин көйгөйү бат-баттан чечилиш керек. Иштөө тартибинде ушул ош шаарынын мэриясына бир өзгөрүү киргизесизби? Мисалы жана кадрлык өзгөрүүлөр дагы болот дедиңиз, иш алып барууда кандай өзгөрүүнү сиз сунуштайсыз? Эми аны мен ойлойм ушул азыр жакынкы арада киришип, ушул биякта өзүмдүн аппаратым менен кеңешип, бир жыйынтыктарга келебиз го деп. Соц тармактарда да айтылып атат, ошол сиздин мэр болуп келишиңизге күзүндө өтүүчү шайлоого байланыштуу болушу мүмкүн депчи. Сиз буга кандай комментарий бересиз? Демек, шайлоодо мен эң негизгиси бул жерде бул партияга, тиги партияга тартпай шайлоону таза өткөрүшүбүз керек. Мен мэр катары биякта максатым ошол, шайлоону таза өткөрүү. Мурдагыдай кайра подкуп дегенди жок кылуу, объективно, таза, кайсы партия келбесин, кайсы кандидат депутат болуп келбесин, ушул шайлоодо таза келсин, ошол шайлоону таза өткөрөлүк. Мен максатым ушул. Жаңы мэрден таза суу маселеси чечилет деп көрсөк болобу ошондо? Аракет кылабыз.